sallallahu aleyhi ve sellem ушундай айткан экен. Равахы Байхаки китебинде пайгамбардын айтканы ал-гыйбату ашадду миназ зина. Пайгамбар айткан экен, гыйбат дейт зынадан дагы жаман деген экен. Же болсо зынадан дагы өйдө турат күнөөсү деген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге аябай чоң бир бул дүйнө ахиретибизге пайдалуу болгон осуят айтып кеткен туугандар. Жана күнөөнүн зынасын жалпылай түрдө адамга боло турган, андан кийин бул дүйнө тиги дүйнө зыян бере турган нерсе жөнүндө айткан. Ошонун бирөөсү гыйбат, ушак кылуу. Ушактоо бул ушундай бир амал, аны шайтан жакшы көрөт, бирок Аллах анын пайгамбары жаман көрөт туугандар. Мен эмне үчүн Аллах анын пайгамбары деп айтып атам? Анткени улуу жаратуучу Аллахыбыз Куранда бизге гыйбатты, ушак кылууну бул өзүнүн бир тууганын этин жегенге барабар кылып теңеген. Өзүңдүн бир тууганыңдын этин жегенге барабар. Мына өлдү, сен ошол орто койдуң, кескилеп жеп отурасың. Ушунчалык жаман. Эң чоң деңгээлде айтып аткен. Адамзат үчүн эң жаман нерсе мында эмеде коет, кандай? Ганнибализм. Мына бул ганнибализм деген нерсе адамдын этин жөө. Алла Таала муну бизге ушунчалык деңгээлге көтөргөн. Бир кичинекей оозунан чыккан сөз ушунчалык экен. Сен киши жегич, кишинин этин жегич болуп эсептелип калдың. Мунун зыяны ушундай экен. Биз качан оозубуздан сөз чыккандан кийин, ошо чыкканда эле сөздүн ар бир чыккан сөз эмне экен? Эки периште аркылуу жазылат. Тактага жазылып калат. Өчпөс сыя менен. Кийин кыямат күнү Алланын барганда ошол ар бир сөз таразага салынат. Эгер ошол чыны акыйкат болгон болсо, сиз менен биздин пайдабызга болот. Эгерде ошол акыйкат туура эмес болсо, бир инсандын же болсо бирөөнүн акысына кире турганчалык деңгээлде сөз болсо, мына ошол эки таразы оор болуп, бизди тозокко апарат. Алла Таала керек болсо ошо ушакты ушундай деңгээлге түшүргөн. Мындай көздүн кыйыгы менен да болсо, тетигине карасаң деп экөө отуруп бири менен мындай жанагындай бир шыбырашып, тетиги деген бир кичинекей мындай ниторого мындай анча-мынча жетпейт дедиң да. Ушуну да айтып атат да. Алар дейт ушундай бир мимика менен болсо дагы адамдарга ошонун аброюн төбө турган экөө жалгыз туруп тиге жакпаган сөздү сүйлөсө, алар хутома деген өзгөчө тозокто болот деген. Алымдар айтат, анын ошол азаптуу жерде боло турган ордунда ал үчүн узактыгы 1 айлык болгон жылаандар болот экен. Узактыгы 1 ай. Километр эмес. 1 ай баса турган болсоң жөө. Мына ошончолук субханалла чоң болот деген. Ар бир гыйбатчы шайтандын досу болуп эсептелет туугандар. Гыйбат ушакчынын сен тилиңе шайтан отура кал дейт го илгери бизде. Ошото сен кээ айтат субханалла, сен чөт өрдөктөрүн катуу чыгат деп калып айткан да. Мындай биздикилер катуу айтканда мындай эме кылыпчы. Эми кара. Качан ушак айтып аткан адам кайсы деңгээлде болот? Биринчиси ошол адам акыл деңгээлинде эң төмөн деген сөз. Акыл деңгээлинде эң төмөн адам болуп калат. Эң маданияттуу, эң бардык жагынан өскөн, түшүнүгү кенен киши инсан, чыныгы инсан. Бул субханалла бирөөнүн кемчилигине эч качан кийлигишпегенди айтат. Критерийи бар ушундай, чоң бир орду бар. Демек, эгерде сен бирөөнүн жашоосуна, бирөөнүн амалына, бирөөнүн башка сеники эмес, башка бирөөнүкүнө эч бир нерсесине кийлигишпеген болсоң, демек сен адамзаттын эң жакшысысың сен.
Дайым айтам мен бир окуяны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында аялы Айша энебиз турат экен. Айша. Ким экен? Айша деген субхана пайгамбардын жакшы көргөн аялы болгон. Пайгамбар Айша энебизден субхана почти что бир 6-7 миң хадис келген. Равага Айша бул өтө чоң нерсе. Карасаң, мына ошол эки энебиз биздин момундардын энеси. Негизи пайгамбардын аялдары биз момундардын энеси. Сиз менен биздин энебиз болот алар. Кыямат күнүчө Алла эне деп койгону ал пайгамбардан эч ким үйлөнө алган эмес. Эне болгон. Бүт бардыгына төрөбөсө да эне болот. Кыямат күнгө чейин биз эне деп айтабыз. Ошон үчүн субхана Бүбү Айша дейт турабы? Бүбү Айша деген Айша эне деген сөз. Кээ бирлер аты Бүбү Айша го. Ошондой нерсе. Эми кара. Ошол энебиз бир пайгамбардын аялдарынын бирөөсүн айтып аткан. Тигинин бою кичинекей Сафия энебиз деп экен. Ой, буга бою кичинекей деп пайгамбар саллаллаху алейхи мындай анча подход кылайын деди да. Пайгамбар саллаллаху алейхи мындай өзүң кичине мен бойлуракмын, жашыраакмын деп жүрчү дайымачы. Кээ бир эмелер бар го, мисалы алса, мындай башкадан артыгыраак болгусу келет го. Мен тиге караганда нормалиракмын. Ошондой сыяктуу айтканда пайгамбар айтты: "Айша дейт. Сенин айткан сөзүңдү бир тамчы, бир катыра, бир тамчы кыла турган болсок дейт. Океан суга салып ийсек, ошол океандын ичинде бардык жандыктын баары өлүп калмак деп атат. Жана мертвое море болуп калмак деп атат. Мындай айтканда субханалла жанагындай өлгөн бир саздан да жаман болгон. Эч бир жандык калбай калмак деп аткан. Эми ойлоп көрсөк, мисалы алса, бирөөнө жакпаган бир амалды сен, мисалы алса, мен өзүм кемчилигим бар да, сен ошол кемчиликти көрдүң. Эми субханалла мен кемчилигим точно бар. Көрдүң да айтып, анда мен мону точно ушуну көрдүм дедиңби, сен ушакчы болосуң. Таза ушакчы болосуң. Көрсөң дагы. Эми кара, субханалла, эгерде менде жок болсо, сиз доомат кылган болосуз. Кыямат күнү менин алдыман мындай айтканда, мен эгерде мени ушактап туруп, анан бизден кечирим сурабай туруп өтүп кетсең, кыямат күнү менин акымды толук бересиң эми. Ушактын ушундай бир жаман нерсеси бар. Качан ушакты законго алып келсе болот экен. Качан эгерде бир адам ушу жалпы элге зыян берип аткан болсо, анан кийин элдер чогуу, "Монун зыяны бар" деп турган, чогулуп келип турган, "Бул зыяны туура, могу зыян болот элге" десе, ошондо шариатта субханалла элдин баарына бар айтыш, "Бул зына кылып жүрөт, бул арак ичип жүрөт, бул элдерди калпайтып шылдык кылып жүрөт, бул аферист болуп жүрөт, бул деген субханалла жеп атат" деп тургандан кийин ачыктан ачык келип туруп элдерге айтса, мына ошондо шариатта мубах болот. Мубах деген нерсе желательный нерсе. Айтыш керек, кылыш керек. Күнөө болбойт кылса. Качан субхана ошол нерсени келип туруп, мынекен аныгында билсең зыян кылып атканын айтышың керек болот экен. Ага чейин мынекен эгерде ошондо болсо дагы сен айтканың күнөө болуп эсептелет. Ана турганда. Ошондо ашаттуу мынекен зынадан да ушундай бийик экен. Ашаттуу деген сөздү мындай туура түшүнүш керек экен, субханалла. Ушундай дейт, эң катуу дейт да, күчтүү болуп эсептелет экен. Зынадан, зынадан дагы күчтүү болуп эсептелет экен, күнөө жагынан. Бир адам ойноштук кылды. Зына кылып жүрөт да. Эми анын күнөөсү кандай деп сурашың мүмкүн. Эмне үчүн ушунда отат? Эми зына эмне үчүн мына ылдый болуп калат? Зына кылып соло деген сөз болушу мүмкүн да. Жок, андай эмес. Бир адам субханалла зына менен алектенип жүрөт. Ошол адам 8 ооруга кабыл болот. 10 ооруга кабыл болот. Ошонун бирөөсү ошол зына менен алек кызыгы менен ошол зына ашыктыктын оорусу менен өлүп калат. Көп убакыттар алда жүрөк оорусу менен ооруйт. Бул бир. Эң жаман нерсеси субханалла. Зына менен дейт пайгамбарыбыз, береке жана суу менен майда экен. Эч качан бири-бирине кошулбайт экен. Суу менен неде экен? Майда.
Демек субханалла, ким зына алып жүргөн болсо, ал бай боло турган болсо да Алла Таала ошол байлыгын, берекесин алып таштайт экен. Анын зынакордун жашоосунда береке жок экен. Алла айтып атпайбы? Эй иман келтирген эркектер, о момундар, качан силер ушундай бир башка бөтөн силерге тиешеси жок болгон аялдарды карасаңар, көрсөңөр, көзүңөрдү мындай Алла, көзүңөрдү төмөн кылла дейт Алла. Алла Таала субхана бизге түшүндүрөт, көздү төмөн кылла деп атат. Алымдар айтат, кетип баратасың жөн эле. Шак карасаң, бир карадың болду, экинчи жолу карабаш керек. Мына бир жол карадың болду. Бир жол карадың болду. Экинчи жол караганга болбойт. Экинчи жол карасаң сен зына кылган болосуң, көздүн зынасы болот. Анан жанагы ырларга ишенбегиле, эмне сулууларга караганга акын барды дейт го бирөө. Не имеешь права, да? Сен карай турган ким? Сен карай турган сен өзүң аялың, кыздарың, кыздарың, тайэжелериң, кайын журтуң да аял. Ошондо да субхана кайныңдын аялын карабайсың. Сеники мисалы. Өзүңдүн субханалла ийниңдин аялын карабайсың. Ал субхана болбойт караңга. Жакшы эмес. Учурашып коет мейли. Бизде айла жок учурашабыз да. Ассаламу алейкум. Болду. Үйүнө барып калдың, күйөөсү жок экен. Ийниң жок, бир тууган ийниң жок. Ай келме, чай кой деп отурганга болбойт. Тыгылдат, ой, баландай барбы? Азыркы заман сонда телефонго чык, телефон айтасыз. Ай, үйдөсүңбү? Жок десе, барбай эле кой. Илгери кыргыздар субханалла, эгерде эмеси өтүп кетсе, байкеси өтүп кетсе, эмесин келинин кайнагасына берип коюшкан. Нике өтөт деген сөз. Эгер кайнагасы өлсө, кайнысына берип койгон тура. Мындай толтуруп окуyor бизде момундай, толтуруп о жерде. Ошондон көргөн балдар. Демек субханалла, демек сен ийниң барып турганда, үйүндө болсо бар сен, ага сен караңгы болбойт. Зына мындай ушунча деңгээлде шариятыбыз менен ла тақраба зина деп Алла Таала айткандай, зинага жолобогула деген. Мындай айтканда субхана зина кылбагыла деген эмес. Жолобогула деген. Демек жолобогула десе, тилиң менен дагы, колуң менен дагы, көзүң менен дагы субханалла. Кээ бирлери мен көрүп атам, бул жерде девушкам деп келип атат го. В раздумье. Пока думаем. Пока общаемся. Не пойдет такое дело, братья мусульмане. Общение только после никах. Болду, пайгамбар айткан, никеден кийин общение кылгыла. Анан кээ бирлер азыркы заманда кыз жок дейт. Сен эркек болбосоң кыз жок да. Кээ бирлер айтат, бул мага недостоин деп, достоин или я недостоин деп издеп жүрөм дейт да. Эми ушунча деңгээлде өзүн көтөрүп алган. Ошон себептен сен качан ушуга мен достойнымбы же недостойнмун деп ойлоп атсаң, сен субхана психологически больныйсың, значит. Ошондой любой эркек достойный. Чын айтам. Мисс 2024-кө да достоин. Мурду картошкодой, кулагы баландай, бою жеңиштигиндей, колдору мындай. Субханалла. Ушундай эркек дагы Мисс 24-кө достоин. Ушундай нерсе. Эркектин достоинсу ушундай. Бирок бир шарт, зына кылбашың керек да. Никеден кийин калган нерсенин бардыгы. Катташуу, катнашуу бардыгы тең никеден кийин болот. Ага чейин мен жанагындай жүрүшөт го. Ошолор мындай деп айтам. Саз бар го, саз. Саздын үстүнө жанагындай субхана фундамент куюп алганда үйдүн кирпичин коер менен чөгөт. Саз ушундай саз, соро турган саз. 10 жыл сүйлөшмөгөн демекте. Айла үйүңдү беле күчөп кетсин деп эле. Эмне кыларын билбей атасың. Бирөөң субхан Лейла, бирөөң Мажнун болуп кетип мага демекте. Ушундай нерсе. Субхана үйлөнгөндөн кийин гарантия субханалла. Көрүп атам го мен канча нике кыятам, канча талак болот. Мен айтат бардым, устаз 10 жыл сүйлөшкөнбүз дейт да. Ушундай 10 жыл. 10 жылдын ичинде сен 10 жылдык өмүрүң кетип калыптыр деген сөз. 10 жыл өмүр боюнча сүйлөштү да бирөө.
10 жыл сүйлөштү. Демек биякта никедеги боло турган жашоонун 10 жылы жок деген сөз. Могу 10 жылдык промежуток жок. 10 жылдык промежуттукту сен жашап салдың. Эми сен ошол аялдын кандай экенин билиш үчүн ал сыр болбойт. Сен аял үчүн сен сыр болбойсуң. Анан уже сен аялың алган замат айтат да, токто, буну жылдырып кой дейт да. Токто. Бу жылдырып кой мону. Бу мен момунда жашайм, сен короче момунда жашайсың, ордуңга. Эмне үчүн пайгамбарыбыз алсаңар дейт. Күйөөгө тийбегенин алгыла деп айткан экен. Үйлөнбөгөндөргө айтып атам. Кызга сөз бар, кызга бериш жуган бар дейт. Ал башка сөз. Эмне үчүн ушундай дейт? Анткенсе субханалла ошо бар нерсе көнүп берет. Ушуна эми сен кыз деле 10 жыл бою сүрөп жүрүң. Кошулган жоксуң ага, эч нерсе кылган. Бирок 10 жыл бою ал аял сен психологияңды окуп салган ушу бүт. Келгенде нике кыяр менен айтат да. Бул комнатада, бул жер меники дейт да. Сен итканан жана бар дейт да. Баарыңар эле ошону өтүп атпайсыңар азыр. 10 жыл сүйлөшкөндөр. Мына ошондой экен. Аны муну билгенче сүйлөшкөнчө эле субханалла карасаң эки болуп калат дейт. Бар нерсе көп. А жок, сен 10 жыл бою, мына 10 жыл боякта жашоо, сен момундай чоң бир мына жол келатат эле боякта асфальт жок бүт. Калдыр. Анан 10 жылга ошо кууп жетпей каласың болду. Демек субханалла экен, туугандарым айтайын деген максат ушул болду. Ошо үйлөнгөнгө чейин дагы, үйлөнгөндөргө дагы субханалла. Кээ болчу карт бойдоктор дагы субханалла. Мындай эле кыз тандап жүрүшөт го дагы элечи. Мында карап, мында. Көзү түшүнбөй калган азыр. Өзү эмне кыларын билбейт да. Акырында 40-ка чыккан любойду ала берем дейт азыр. Эми кээ бир эжекеле кыздар карындаштарыбыз бар, субханалла 30-га 35-ке чыгып кеткен, азыр любойго тием деп атат да. Ушундай нерсе. Көрсө пайгамбарыбыз бизге айтып коюптур. 3 нерсеге шашылгыла. Ошонун бирөөсү кыз бойго жетсе, күйөөгө бергенге шашыш керек. Эркек чоңойсо үйлөткөнгө шашыш керек. Шашылуу деген эмне үчүн шашылыш керек десе, көрсө убакыт өткөн сайын субханалла адам акыл өспөйт экен, көрсө тескери кетет экен да. Акыл өстү деп ойлобогула. Акыл баланча убакытка чейин өсөт. Андан кийин тажрыйба болуп калат жашоонун. Тажрыйбасы көп болуп калат экен дагы, бирөөнүн аялын сабап атканын көрөт да, мени сабап салсачы. Бирөөнүн аялы кетип калган көрөт экен да, мен аялым да кетип калсачы деп момундай психологически больной болуп баштайт жүрөтчү. Ошо менен субханалла. Ошол себептен кээ бирлер айтып атат да, магачы үйлөнбөйсүңбү десе айтат, молдоке жок дейт да. Кызарсаң эмнеге кетпейсиң? Жок. Билбейм, кыргыздын жигиттери кандай окуга кетип калган. Демек, эмне экен? Шариятыбызда ушундай экен туугандар. Зынага жол жок экен. Болду, көрдүң болду машалла. Эми сен чыныгы мындай эми эркек болсоң, чыныгы мындай аял боло турган болсоң, нике кыйгандан кийин аны ошондон субхана кемчилиги менен сүйүп ал, жакшылыгы менен күтүп ал. Ушундай нерсе. Эгер бузуку кинолорду көрүп турган болсоң, субханалла, 3 сааттан кийин сен жанагындай бир эме болуп калат экен. Адамда мындай бир дофамин деген нерсе бар да. Ошо дофамин субхана чыкпай турган болсо, чыкпай кала турган болсо, анда эмне болот? Ошол сен кичине оорукчан болуп баштайсың. Ошол себептен Алла Таала ла тaqraба зина, зинага жолобо, көзүң менен дагы, телиң менен дагы, колуң менен дагы жолобо деген ушул эки. Алла билет бизге эмне керек экен. Демек, канча кандай ушундай жаман нерседен ушак жаман, андан да жаманыраак экен туга. Келе мындай кылабыз, мына. Бир сек айта турган нерсе ушул Алла. Ушул жерде отургандар мына 1000 киши деп коеюн азыр. Келе мындай кылабыз. Бүгүндөн баштап бир дагы адамды ушактабайбыз. Макулсаңар ушуга. Мына эркектер бөтөнчө, бир да жок, бөтөнчө ажообузду, президентибизди жамандабайлы. Чын эң чоң мына өлө беринде мына эң чоң күнөө ошондо азыр. Эң чоң жоопкерчилик ошондо. Мына 8 миллион адамга жооп берет. Ушактадыңбы бир адамды? Ошо 8 миллион адамдын күнөөсү сага келип ийилди деген сөз. Демек албай кушту аяшыбыз керек экен азыр. Мисалы бирөөнү аясаң эмне кыласың? Жана үй алтыным кечирип койчу мен дейсиң, туурабы? Биз эми аны кечирим сурай албайбыз. Телеакырдар жолотпойт биздичи. Ауйга киргизбейт. Просто мындай деген. Айтайын дегеним субханалла экен.
дуа кылалы. О Кудайым, ошо ажыбызга иман бер, хидаят бер, туура баштасын бизди, динибизге зыян бербесин. Жанагындай динди саясатында жүрүп, динди туура эмес түшүнгөндөрдүн сөзүн угуп калбаса экен, динибизди колдоп берсе экен. Колдоду го баягы тура, мечитке келди, машалла, Рамазан орозо туруп, ай кечирип койгула, мен туура момундай туура нерсе айткам деп тура, кандай сонун сөздөр сүйлөдү деп. Ошону бергиле мына андан кийинкиси жанагы момун бийлик башын бүт келе атпайбы? Көчөңдүн кварталыйга чейин эме кылба, ушактаба. Унут жүрө берсин акча өздөрүнүн эмеси. Аларды бир нерсе кылып. Андан кийинкиси эң эмеси тууганды туган ушактабаш керек. Тууган ата-энеңди урушпаш, эме мындай ушактабашың керек. Мындай айтканда, бирөөнүн кемчилигин такыр эле унут деген сөз да. Өзүңө көңүл бурсаң, мисалы мен өзүм күнөмдү эстетсемчи, субханалла, бирөөнүн такыр эле карагым келбей калат. Ошо сенен келди, машалла. Ушак дегенден ушунча алыс бололу. Мына менин үйүмдө негизи ушул жерде такыр сөз жок. Анан сурашым кантип бул нерсе болду десе мүмкүн да. Биз субханалла ушуну качан ушак баштатканда ушуну кылбай эле коелучу. Бизге керек эмне? Ушуну сүйлөбөй эле коелу. Биздин атам дагы, апам дагы, келинчегим дагы, мен дагы, балдар бирөөнүкү менен жок. Өзүңдүн жашооң менен жыргап жүрө бересиң да. Эгер бирөөнү эмесең бактысыз болуп кетесиң. Ал бир күн чоңураак машина алып калышы мүмкүн. Чоң үй салып калышы мүмкүн. Уже сен көрө албастыгыңды билгизип баштайсың да. Жүрөгүңдө кыжалат башталат. Анан көп ушакчылар оорукчан болот. Хасат көрө албастык кылбайт, көрө албастар да оорукчан болот. Такыр айыкпайт. Башым эле дей берет. Башым. Эмнеси аныкын ойлонуп башы ооруп кеткен да. Ушундай. Келиңиздер, иншалла. Чыныгы момун бололу, чыныгы мусулман бололу, машалла. Чыныгы мындай Кудай Тааланы сүйгөн пенделер бололу. Намазды окуганда кабыл болгон намаздар болсун, Аны ушакка келипсер, машалла, окуп аткан Кураныбыз да кабыл болгон болсун, иншалла. Алла кабыл кылсын. Даярбыз ушуга? Аракет кылабызбы? Машалла, Алла разы болсун. Билбейм эмнеге ушул нерсе айтылып кетти. Бирок значит ушул нерсе бар окшойт да. Мен башка темага даярданып чыккам негизичи. Демек субханалла, биздин 21-кылымдын оорусу экен бул ушак. Гыйбат. Телефон алдыңар да. Анын алдына комментарий жазарда ойлоңула. Макулбу? Анткени мусулман дайыма ойлонуп кылат. Бул сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи бирөө суроо берсе, пайгамбар ойлонуп туруп, анан бир нече убакыттан жооп берген. Качанка чейин Алла Таала жоопту Жабриилге бергенден кийин, Жабриил пайгамбар саллаллаху алейхи алып келгенге чейин убакыт өткөн. Жөн эле өтөнчү эркектер акыл парасаттуу болушубуз керекпиз. Биз үй бүлө башкарабыз. Биз эл башкарабыз. Биз мындай сыртта жүрөбүз. Эл четинде, жоо бетинде дейт субханалла. Ошон эркектер акылдуураак болушубуз керекпиз. Мусулман эркектер да акылдуу болуш керек. Мен карап отурам, кечке чейин монтип телефонду эле карап отурасыңар да. Бирөө да мындай бир эме отурган. Тет жерге китеп коюп койду элек, субхан, эч ким окубай койду, тек калып койду да. Эгерде кимдир окуңар китеп окумун аны болчочу, китеп окуңар келсечи, мага айтса мен китеп берем деп жердечи. Тет окуп отушун окуп, мисалса, мындай биз эмне муктажбыз, машалла. Караса кандай бул китеп белечи, жебей турган китеп да. Жеп кое турган китеп боло керек. Ушундай китеп субханалла, отуруп туруп эмнеге экенин билип койсоң болот да. Жашооңдучу. Ушундай китеп окуйландан көрүп. Такыр болбосо жана могу кечке чейин эле жана TikTok жок калып жакшы эле болду да, же болуп калды кайра. Жол таптык да? Ошондой. Ошону тикте отуруп, мен тикте отура бербейчи? Жана аудио китеп дегендер бар. Мында Чыңгыз Айтман Гүлсаратын салып койсоң. Азыр пайгамбар өмүр баян чыккан, машалла. Телефон менен акырын кулаңга салып койсоң, өмүр баяндычы менди күтүп отуруп бүтүп койсоңар. Пайгамбарлар тарыхы деген чыккан. Отура берсең, машалла, ушундай сонун башка мамлекетке барып чөлдө жүрөсүң, согушасың, таң ушундай укмуш кылып койгон. Эми андан тажап кетсең манасук да. Бирок көбүсүн түшүнбөй калат экен, боло берет экен да. Бирок мындай түшүнсө болот да. Ушундай келди, мынакей. Демек субханалла, пайдасыз нерсеге башыбызды салып албай, жашообузга пайдалуу алып келе турган, чыныгы бизди эркек кыла турган, чыныгы мусулман кыла турган, сонун бир нерселерге убактыбызды коротолу иншалла.
Hareket kılabız anda subhanaka hamdik aşallah anta astaghfiruka ve atubu ileyk bi rahmetika ya